Касым-Жомарт Токаевдин Кытайга болгон сапарынын алкагында Пекинде Казакстандын Кытайдагы маданий борборунун ачылыш аземи болуп өттү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул окуя эки элдин руханий турмушу үчүн тарыхый жана маанилүү экенин белгиледи. Искусство жана маданият ар кандай элдерди бириктирген алтын көпүрө. Ошондуктан маданий гуманитардык байланыштар канчалык бекем болсо, достугубуз ошончолук бекем болот деп баса белгиледи Казакстандын президенти. Өз кезегинде Астанада өткөн жылы Бейжин Тил жана маданият университетинин филиалы ачылган. Ал эми жакында эле Лубандын бир нече устаканасы ишке киргизилди. Улуу дала менен улуу Кытай арасындагы Улуу дала менен улуу Кытайдын ортосундагы руханий маданият байланыштары эч кандай үзүлгөн эмес. Аларды сактап көбөйтүү өтө маанилүү милдет. Бул иште казак элинин бай мурасын жана өзүнчө каада салттарын жайылтууга багытталган улуттук маданият борбору өзгөчө роль ойнойт деп ишенем. Борбор ошондой эле эки өлкөнүн жаштары алдыңкы билим алып, жаратман идеялар менен бөлүшө турган аянтчага айланат. жаштары озук билим игерүү, жасампаз идеялар менен алмашуу үчүн кездешип турат. Касым-Жомарт Токаев Кытайдын маданият жана туризм министри Суль Елинин коштоосунда маданий борбор менен таанышты. Бул жерде китепкана, казак тили, музыка, чыгармачылык кабинеттери, ошондой эле байыркы сак доорунан 20-кылымдын башына чейин тарыхый экспонаттар коюлган көргөзмө залы бар. Ошондой эле бул жерде жогорку даражалуу конокторду казак тилиндеги билими менен таң калтырган кытайлык окуучулар тосуп алышты. Алар ошондой эле домбурада казак жана Кытайдын белгилүү чыгармаларынан попури ойноп беришти.